Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Кайрадан эле ошол кандуу, кайгылуу Кыргызстаныбыздын асманына кара булут каптаган 2010-жылды эске салууга туура келип турат. Антпесе бул убактылуу өкмөт дегендери такыр эле өз алдынча чыгып кыргыз элинен кечирим сурап, ошол жылдары кылган кыянатчылыктары жана кылыктары үчүн кейип, уялып, тооба кылып калчудай эмес. Өткөнгө кайра эле кайта бербей, сөздү ошого окшогон жаман өтмүштөргө бура бербей, алдыга карап жылалы, өлкөбүздү кантип өнүктүрөбүз, элибизди кантип жакшы жашоого жеткиребиз деген аракеттердин үстүндө иш алып барылсын деген сайын, ортодон чыга калып, өздөрүн дагы эле периште көрсөткүсү келип жаткан айрым убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн кылыктары бизди кайра ошол 2010-жыл темасы тууралуу сөз кылууга мажбур кылып жатканына баарыбыз күбө болуп турабыз. Азимбек Бекназаровду УКМК сурак кылып, ошол 2010-жылдагы жанагы телефон сүйлөшүүсү интернетте жүргөн $1 миллион тууралуу сурап, кылмышка шектүү катары камакка алганына аз гана күн болду. Анткени ал акчалар элдин, сиздин акчаңыз болчу. Булар ошол маалда элдин баарына Бакиевди жамандап, эптеп аны бийликтен кетириш үчүн аянтка элди чогултуп, бардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, эл менен күч түзүмдөрүн кагыштырып, кан төктүрүп, мына Бакиев мынча адамды кырып салды, биз жөн гана элдин таламын талашып чыкканбыз, биз бир байкуш эле адамдарыбыз деп, ал окуялардын баарына Бакиевтерди гана күнөөлүү кылып, эл аянтта кырылышып жатканда, бул убактылуу өкмөтчүлөр элдин байлыгын тоноп, канчалаган миллиондогон доллар акчаларды, алтындарды жана башка кымбат баалуу нерселерди талап тоноп, бир күндө долларлык миллионерлерге айланышканын кыргыз эли унутуп калды деп ойлошот окшойт. Ал күндөрү туура. Эл журт Бакиевтерди бийликтен кулатсак эле, баарыбыз жыргап, Кыргызстаныбыз гүлдөп, телефон чалуулар бекер болуп, электр энергиясы 10 тыйын болуп калат деп ойлошкон болушу мүмкүн. Бирок андай болбой эле, убактылуу өкмөтчүлөр айла амалдарынын жана кээ бир өлкөлөрдүн атайын кызматтарынын жардамы менен элдин башын айлантып, отко салып берип коюп, өздөрү түнү бою уктабастан алтын топтоп, акча топтоп, бир түндө жашоолору жомоктогудай өзгөргөнүн ким жана кантип танат. Элдер ал учурда эмне менен алек эле, а бул убактылуулар эмне менен алек болушту. Ушуларга бийликти, байлыкты алып берген элдер кийин жыргап, гүлдөп кеттиби? Муну эми ар бир адам өзү жакшылап ойлонуп көрүш керек. Бирок эртели кеч ал элдин акчалары, элдин алтындары кайра элге кайтарылышы керек эле. Жана азыр ошол учур келип, апрелде баягандар эми кайрадан элдин байлыгын кайтарып бериши зарыл жана алардын эч кандай айла амалдары бүгүнкү күндөгү кинолору эч жерге өтпөй, эл журт акыры өзүнүн байлыгын уурулардын колунан кайтарып алууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Калп эле актанып, жамандын баарын Бакиевтерге ударып, элдин мээсин айлантып жүрүп, күн өткөрүп келген, элдин көңүлүн ар нерсеге буруп жүрүп, ушул күнгө келген убактылуу өкмөткө реалдуу баа берилиши кажет эмеспи? Же биздин эл дагы касамкорлордун жомокторуна ишенип, оозун ачып отура бериши керекпи? Алло. Азимбек Даркулович. Тиги кубам келди да мага айтып атпайбы, биз баарын тең Нацбанкка өткөзүп бергенбиз деп. Эми процедурасын кандай кылабыз? Алар азыр 1 миллион берсен чанкасынан кетет да. Олар канчасы ошол үчүн баары кишилерге өткөзүп албайлыбы мүмкүн? Бүт баарын. Алло. Анда өткөзүп туруп, тиги за минусом одной деп турганда жазыш керек да. Хранение деп. Аны алып чыгып кетиш керек болот да, азыр канча алып чыгып кетебиз? Ошо жолу болот да, анан секрет. Вы же прокурор, вы же должны же думать, как это сделать сейчас, срочно надо. Срочно ошол да, силерге баарын бериш керек, анан силерден бир капитет баары бумага керек да барыбызчы. Жок, алдык деп бумага керек, жанагы суммасы кайча жерде? 19.600 дейт. Анда 18.600 бумаганы бериш керек да бияка. Ооба. Кубам сенде отурабы? Кубам менде отурат. Өкмөт кеңеши ошондон. Биз эми мындайда секретный неме чыгарып коебуз десем. Биз имеем жетпейби? Чечим. Жок, азыр бербейт деп атпайбы, бул барганкы Нацбанкка берген. Мен Нацбанктан азыр жер десем алар чанкасынан кетет да. Конечно. Ошол үчүн силерге албайсыңызбы? Жок, казначействого өткөзүш керек да бизге. Анда казначейство өткөзүп берсек, ал текшерип этип калса болбойт да, анда тиги өкмөттүн токтому берип коет, анда секретный болуп калат да.
Ошон үчүн эгер бизге өткөзүп бере турган болсо, анда бирин минусты өткөзүп бериш керек да. Эле ошол минусты өткөрдүлөр, минусуна токтом чыгарат анда булар. Бир мындай деп. Токтомдо баары дүңдүрүп алдык дейт. Силерден бирөө алыш керек. Анан тияктан алдык дейт. Багын деле биз ошондой кылдык. Жок, андай болбойт. Өткөндөн биз эч токтому жок. Тияктан алып салып берип салганбыз да. На спецоперация. 2010 жылдагы окуяларды айтса эле, Кокуй мына булар Бакиевтерди Кыргызстанга алып келгени жатат, аны реабилитация кылганы жатат деп баягы эле Бакиев десек элдин баары бизди колдоп, бизге кошулат деген тактикасына ишенип отурушканын баарыбыз түшүнүп эле турабыз да. Мурда бала кезде эсиңизде болсо, апалар балдарын уктатыш үчүн же ыйлаганда сооротуш үчүн балан чабан келет азыр, түкүнчү эжең келет азыр деп келип сени кулагыңды кесет, антет мынтет деп алдап коркутуп уктатып коет эле. Бала ага ишенип, баланчаба же түкүнчү эжеден коркуш үчүн алдын ала ага алар тууралуу өтө коркунучтуу кылып, жөө-жомокторду айтып, коркутуп, мээсине куюп коет эле. Ошолордун аттарын укканда жүрөгү түшө турган кылып даярдап коюшат болчу. Ошентип балдарын алдап жүрүп чоңойтот. Кийин карасаң ал баланчаба деле, түкүнчү эже деле, жөн эле эч кимдин кулагын кесип жебеген эле, катардагы эле адам экенин көрүп, бизди жөн эле алдап жүрүшкөнүн түшүнгөндүгүбүз чын да. Мына ошондой эле ыкма менен бул убактылуу өкмөт дегендери 2010 жылдан баштап 2020 жылга чейин элдин баарын Бакиев келатат деп коркутуп, сооротуп, өздөрү болсо жыргап, байлыктын баарын каалагандай калчап, бийликтин баарын мыкчып отурганы жалганбы? Туура, Бакиевтер тарабынан бир топ катачылыктар кетирилген жана аларды аппак деп айткан киши жок. Бирок Бакиевтер ошондой экен да деп убактылуу өкмөт кылмыштары үчүн жооп бербеши керек ошондо. Булар уурдаган акчаларын кайтарып бербеши керек болуп калабы? Ээлеп алган жерлерин кайтарбашы керекпи? Бакиевтер өздөрүнө жооп берсин, булар өздөрүнө жооп берсин. Апрелде булар байлык, бийлик талашып отуруп, ортодо дагы бир сценарий ишке ашып, июнь окуялары чыкпады беле. Ага ким жооп берет? Каны арыкта суудай аккан миңдеген кишилердин өлүмү үчүн ким жана качан жооп берет? Же элдин баары убактылуу өкмөттүн Бакиев андай, мындай деген жомокторуна ишенип отура бериш керекпи? Канча бала атасыз, жетим калды, апасыз калды, канча эне баласынан айрылды, канча ата уул кызынан айрылды. Кыргыз менен өзбекти чабыштырып коюп, өздөрү бийликти колдо кармап калуу үчүн жандалбастаган убактылуу өкмөт качан ошол кыйылган өмүрлөр үчүн жооп берет? Адилеттүүлүк заман орноп жаткан азыркы күндөрү жооп бербесе, буларды ким качан жазалайт? Буларды президент Жапаров менен генерал Ташиев жазалабаса, башка кимдин колунан келмегиле. Элбиз жооп күтүп турган бул суроолорго дагы жакынкы аралыкта так жооптор берилерине ишенебиз. Бир нерсе десе эле Кемпирабад, Өзбекстан, Бакиевтер анан палан эле түкүн эле деп элдин алдында шоу кылып жүрө береби убактылуу өкмөттүн тийиштүүлөрү? Жок албетте. Муну баарына эртели кеч бул дүйнөдөн да акыркы чекит коюлат жана акыретте дагы жараткандын алдында башкача жооп беришерине шек жок. Эл журт кан кечип жүргөндө Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевтер элдин ичинде эки тарапты токтотуу менен алышып жүрүп, баарын ийне жибине чейин көрүп, баарынан түз кабардар экенин жана Жалал Абадтагы кагылышууну токтотуп калган Камчыбек Ташиев ал кандуу күндөр үчүн ар бирин бирден жазалап, тобосуна таянтарына шек жок. Орусча айтканда убактылуу өкмөттүн отмазкаларынын доору бүтүп, эми реалдуу жооп бере турган учурлар келип калганын жана эл журт бул күндөрдү зарыгып 12 жылдан бери күтүп келатканын эстерине бекем түйүп алышса туура болмок. Facebook дагы, Instagram дагы, Twitter дагы, троллдор дагы, фейктер дагы, энполор дагы, активист чалыштар дагы, блогер чалыштар дагы, укук коргоочу болмуштар дагы, эркин медиа болмуштар дагы эми жардам бере албашын моюнга алыш керек. Жараткан элибиздин тынчтыгын, ынтымагын бекем кылсын жана адилеттүү коом курууга өзү жардам берсин. Саламатта калыңыз.